Баткен облусунда 2 миллион сомго адам өлтүрүүгө буйрутма берген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасы өз кызматы билдирди. Ыкчам маалымат боюнча Баткен облусунун жашоочусу акча каражатын алуу максатында бир жаранды уурдап өлтүрүүнү уюштурган. Ал өзүнүн тааныштарына 2 миллион сом үчүн кылмыштуу буйрутма берген. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча түштүк бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери Кадамжай районунда жашаган адамды жасалма уурдоону уюштурушкан. Андан соң уурдалган адамдын сүрөтүн уюштуруучуга көрсөтүшкөн. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кызматкерлер уюшкан кылмыштуу топтун бардык мүчөлөрүн кармашкан. Кармалган шектүүлөр уюштуруучусу мурда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелип, бир нече жолу соттолгон 63 жаштагы жаран экени аныкталды. Буйрутманы аткаргандар 43 жаштагы 2 эркек киши болгон. Кармалган жарандарга карата сот тарабынан 2 айга камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалды. Учурда алар Арабан райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалышты. Бүгүн 21-июнда саясат талдоочу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия алгачкы жыйынга чогулат. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев кабарлады. Бул комиссиянын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектери белгилүү болгон. Ага акыйкатчыдан сырткары жогорку кеңештин, тиешелүү министрлик мекемелердин өкүлдөрү жана маркумдардын жакындары кирген. 44 жаштагы Асанбаев 18-июнда түнкү саат 1-ге жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылган. Ал коррупцияга шек саналып, 30 апрелден бери камакта отурган. 56 жаштагы Казакбаев 9-июнда УКМКнын абагынан ооруканага оор эси үчүн жоготкан абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчы кылган деген шек менен кармалган. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарды айтып чыккан. Президент Садыр Жапаров ушул эле күнү кечке жуук Казакбаев менен Асанбаевдин өлүмүн бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзгөн. Минск шаарында министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун катышуусунда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин тар курамындагы жыйын өттү. Маалыматка ылайык, Беларустун премьер-министри Роман Головченко жана делегация башчылары менен жолугушуу жана сүрөткө түшүү аземинен кийин тар курамындагы жолугушуу башталды. Өзүнүн куттуктоо сөзүндө министрлер кабинетинин башчысы Беларусь тарапка меймандостугу жана жогорку деңгээлдеги жолугушууну уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Өтүп жаткан жыл Евразиялык экономикалык биримдиктин 10 жылдыгын белгилөөнүн алкагында окуяларга бай болгон. Белгилей кетсек, Кыргызстандын төрагалыгынын алкагында 26 майда Бишкекте 1-чи Евразиялык экономикалык форум өтүп, анын жыйынтыгында көптөгөн келишимдерге кол коюлган. Анын жыйынтыгын биргелешип ишке ашыра баштайбыз деп ишенем, деди ал. Андан ары жыйын жабык эшиктер артында уланды. Текущий год является весьма насыщенным на запланированные события в рамках нашего Союза. Как мы знаем, комиссия отмечает свой 10-летний юбилей, предусматривающий свои составные мероприятия в течение года. 26 мая совместными усилиями в Бишкеке проведен первый Евразийский экономический форум, итоговое эхо которого, полагаю, будет звучать максимально длительный период и принесет свои плоды. Призываю к более тесному взаимодействию в решении направлений, указанных в обращении президента Кыргызской Республики Садыра Нуркожоевича Жапарова главам государств, членов ЕАЭС, в котором обозначены приоритетные направления и инициативы на год председательства Кыргызской Республики. Кроме того, необходима реализация итогов состоявшегося форума, в частности, предложений наших глав государств и других участников. Считаю, что данные предложения направлены на развитие нашего интеграционного объединения. Улуттук банк өткөн жылы алтын куймаларын сатуудан жана валюталык операциялардан 9,2 миллиард сом киреше тапкан. Бул тууралуу банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде отчет берип жатып билдирди. Анын айтымында кирешенин 90% мамлекеттик бюджетке берилген. Бөкөнтаев дүйнөлүк экономикалык кризистин шартында инфляциянын деңгээлин 11,2%га ашырбай кармап, улуттук валютанын туруктуулугун сактоо чараларын көрүлгөнүнө кошумчалады. Улуттук банк өткөн жылы 37,3 килограмм, ал эми 2020 жылы 44 килограмм алтын куймасын саткан. Президент Садыр Жапаров 28 февралда кайрылуу жасап, чет элдик валюталарды сатып алып жаткан кыргызстандыктарды Улуттук банктан алтын сатып алууга чакырган. Улуттук банк 28 февралдан тартып 22 мартка чейин аралыкта 413,3 миллион сомго 63 килограмм алтын куймасын сатканын билдирген.
Айнур Арыстанбекова Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын директору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров кол койду. Буга чейин бул бөлүмдү Назгүл Ласникова жетектеп келген. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаарынын мэринин дагы бир буйругу менен Талайгүл Темирканова Бишкек шаарынын Лелиан райондук билим берүү борборунун жетекчиси болду. Бишкекте 17 жаштан 23 жашка чейинки балбандар арасында күрөш боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Эркин, грек-рим жана кыз-келиндер арасында күрөш боюнча чемпионат 19-26 июнь күндөрү Бишкек арена муз аянтчасында өтүүдө. Чемпионат алгач 17 жашка чейинки балбандар арасында башталган. Кечээ 20 июнда мелдештин экинчи күндө грек-рим жана кыз-келиндер күрөшүнүн спортчулары күчүн сынады. Анын жыйынтыгында Кыргызстандын куржунуна 2 алтын 2 коло топтолду. Ал эми мелдештин биринчи күнүнө грек-рим күрөшү боюнча балбандар келем үстүнө чыккан. Жыйынтыгында кыргызстандык балбандар 2 алтын 1 күмүш жана 1 коло медаль уткан. Эскерте кетсек, Азия чемпионатында Кыргызстандын намысын 60 спортчу коргоодо.